Урматтуу замандаштар, урматтуу улуу кыргыз эли, өзүңүздөр күбө болгондой эле, өзүңүздөр баамдап билгендей эле, азыр бизде жарандык нике деген өтө мода болду. Биздин жаштарыбыз жарандык никеде жашап, жыргап айрымдары күлүп, айрымдары сүйүп, айрымдары кайгырып ыйлагандар да карбын. Ошондуктан бүгүн биз жаштар сүйлөсүн теле көрсөтүүсү Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде жаштар менен бирге жаштар сүйлөсүн теле көрсөтүүсү оодо. Саламатсыздарбы? Урматтуу замандаштар, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул биз жаштардын оюн сиздерге угузууда жарандык нике дегенди кандай түшүнөсүңөр? Анда жаштар сүйлөсүн. Жарандык нике бул кыз жана баланын ортосунда сүйүүдөн пайда болгон, бул ата-энелердин макулдугу менен пайда болгон, молдолордун жана өзүнүн кыргыз эли тууган уругунун күбөсүндө бул нике кыйылыш керек да. Азыркы заманда Темирлан Ахматов айткандай, жарандык нике бул мода болуп кетти. Азыркы жаштарыбыз бизден жарансыз эле никеде жашап жатышат. Жада калса мектептерде да кандайдыр бир кыздык намысы жок да. Муну ачык эле айтып, бул кыргыз элинде уже маалым болуп калды да. Кыргыз элинде мындай болбош керек. Макул, акчаң жокпу, чоң дүркүрөгөн той бере албасаң дагы, бир койду ал, ошону сой, мечитте молдо чыкыр, жарандык никеге тур, андан кийин гана эмне кыласаң ошону кылыш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу студенттер жана кыргыз калкым. Бул жарандык нике деген баарыбызга түшүнөт болушубуз керек. Мындай суроо туулат эмеспи, жарандык нике ким күнөөлүү дегенчи. Мен айтып кетем, бул кунажын көз кыспаса, бука жеген үспейт дейт да. Ошондой эле ушунун кесепетинен канча деген детдомдорубуз көбөйүп баратат да биздинчи. Эки адамдын временный, убактылуу сүйүүсүнөн эле ортодо балдар күнөөсүз эле жетим калып атат да. Ошон үчүн кандай десем, бир нерсени айткым келет, бул эмеге жарандык кыздардын жарандык никеге байланыштуу, бул мамлекеттин кыздардын кандай десем, кечиш коелу, денесин сатып деп эметип калат го, ошо мамлекет күнөөлүү болуш керек деп ойлойм да. Анткени дегенде жумушу жок деп ойлойм да. Мамлекетте жумуш жок, анан айла жокшого барат да. Ошон үчүн макалга байланыштуу кунажын көз кыспаса, бука жеген үспейт. Биринчиден жарандык никеге токтолуп кетсек. Жарандык нике чындыгында эле мусулмандарда баягы кыз менен баланын ортосунда биринчиден ата-энесинин макулдугу аркылуу, ошондой эле молдон аркылуу нике кыйылып, ошондон кийин үй бүлө курулат. Бүгүнкү күндө ушу жарандык никесиз жаштардын үй бүлө куруусу бул эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Анан биз ушул жарандык никесиз, башкача орусча айтканда гражданский брак деп коет го. Ушундай үй бүлө куруп алышкан эч кандай молдонун уруксатысыз эле, ата-энесинин уруксатысыз эле. Ушул сиз айтып атасыз, кунажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деп. Мен сизге таптакыр каршымын. Анткени мен сизге кошулбайм. Эмне үчүн сиз айтып атасыз, кунажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт деп. Беш кол тең эмес. Чындыгында биринчиден бул жерде мырзалардын да күнөөсү абдан чоң. Сиздер биринчиден баягы аял заты сиздерге караганда кичине ийкемдүүрөөк, сиздерге көз каранды болот. Сиздер болсо баардык ошо обещанияларды аткарам, мен сен мондай кылам, мондай кылсаң мондай болот деп өзүңөр кыздарды тартасыңар. Сиздер бул жерде бийигирээк болуп кетесиңер да, кыздар алсызыраак болуп калат. Силер алдылык кылып баардык обещанияларды кыласыңар, кылган ишиңерди кылгандан кийин силер уже башка ал кыздын баягы айткан сөздөрүңөрдү аткарбайсыңар. Бул жерде кыздардын эч кандай күнөөсү жок. Мына ушундай. Жаштар берде граждандык нике деген, жарандык нике деген бул чында никеси жок жашагандар жөнүндө болот. Жана силер эки кыз айтып кетти го. Ал силер туура эмес түшүнүп атсыңар да. Жанагындай жарандык нике деген безбрачный нике. Өз эле эки киши өз эле жашат да, эч кандай свидетель жок, эч кандай нике жок, бирдей жок. Ошондой түшүнгүлө да. Мен эми бул жана бул силерге эме. Чынында биздин коомдо ушундай болот да. Биз ар кимден эле ар нерсени үйрөнүп алып эле жазып атабыз да. Граждандык нике, бейнике, Валентин сүйүү, дагы бир нерсе.
ушундай да. Биз кыргыз эмеле бир балекет болуп баратабыз да. Ар кимден ар нерсени үйрөнүп жазып атабыз. Мисалы, мен мединститутта окуганда бизде бир Сергей деген бар болчу да. Анан 5 жыл бир кыз экөө жашап жүрдү да. Анан мен ойлошмун да, экөө үй бүлө экен деп. Көрсө экөө үй бүлө эмес экен, жөн эле жанагындай жарандык нике экен да. Анан кийин окуп бүткөндөн кийин мен жана аялымда жолугуп калдым да. Жана бир кызына. Анан Сергей кандай жүрөсөм билбейм дейт. Анан кандайча билбейсиң десем, ой биз экөөбүз институт бүткөндөн эки жака кеткенбиз дейт. Анан кантип кеттиңер десем, биз экөөбүз үйлөнгөн эмеспиз, жөн эле мындай жашап жүргөнбүз да. Ошо мындай 5 жыл экөө тең жөн эле жашап жүрө берген экен да. Ошо 5 жыл жанагындай оюнда да жок, үйлөнө турган оюнда да жок, жөн эле ошо жанагы эркек менен аялдай болуп жашап жүрөт да. Анан ошондой нерсе бизде көбөйүп барат да, коомубузда. Анан кулач алып, кулач жайып келатат да. Анан мисалы бирок эгерде ошондой болсо, мисалы мен айтам да, бул башка коомдун адаты да. Алар үй бүлө күтөйүн, бала чакалуу болоюн, бир туугандар болсун деген оюнда жок да аларда. Аларда ошо бир эле ошо жыргап алайын убактылуу. Бирокта убактылуу жыргайын деп. Мисалы азыр ошондойлор көп болот да. Бирок тигилер го 5 жыл жашат да. Бирок бала да жок, эч нерсе жок. Азыркылар бар бир нече күнгө нике кылат. Ошондо жарандык нике да. Мен айтам бул бузукулук деп. Мен буга туура кошулам. Канчалык болгондо да кыздын кыздай, кыштын кыштай болгон жакшы деп кыргызда айтылган жакшы макал кеп бар эмеспи? Ошол сыңарында эле мисалы бардыгы ушу кыздардын өздөрү туура кунажын көзүн түспөсө бука жибин үзөбү дейт. Ошол себептен аборт кылуулар келип чыгып атат. Мунун натыйжасында кыргыз кыздар эч качан көчөгө чыгып денесин саткан эмес. Мисалы моюнда отурганда мен 100% дебейин, бетке айткандын зары жок дейт Турак агай. 80% дейин бардыгы кыздык намыстарынан айрылып неме болгондор да. Бетке айткан зары жок дейт. Мен биринчиден айтам, бул нике жарандык нике деген анан жакшы, бул молдо анан диний боюнча ошондой кылыш керек, биз айтсам, бирок мамлекеттик каттоодон өтүштөн дагы унутпашыбыз керек да. Азыр мисалы үчүн молдолорго дин боюнча нике кыйышып жашап атышат, бирок регистрация өтпөгөндөр да бар. Анан ошондо бала пайда болуп, все равно мындай жоопкерчилик аз да. Анан берде айтып атат, проституция бул мамлекеттин күнөөсү деп атат, бирок бир жагынан туура, бир жагынан адам деген иштейм десе, башка жолдор менен деле иштесе болот да. Анан 80% деген бул мен кошулбайм. Кыргыз кыздардын энди анчалык эле намысы түшүп кеткен деп ойлобойм. Анан дагы айтып келем, кыздарды эле күнөөлөштүн бир кажети жок да. Мисалы үчүн айылдан, мисалы үчүн алыс жактан бир кыз келип, тунук сезим менен келген кыз эчтекенде жаман нерселер көрбөгөн келгенде, биздин балдарыбыз эле ошого жол тартып атпайбы, чакырып атат ошого. Ошонун жаманы сен кылба десе, кыз деле түшүнөт болуш керек. Ошон үчүн кыздарды эле күнөөлөш. Күнөөсү жок, кыздарыбыз бар экен. Кыздар өзүнөн өзү эле боюнда болуп калбайт да, чынбы? А балдардын да күнөөсү бар. Бул жерде айтышып атат, мисалы үчүн көпчүлүк кыргыз кыздардын болсо 80% намысы жок депчи. Мен ага кошулбайм. Эмнеге дегенде, бул азыркы учурда эркектер көп болгон менен эркектердин аты бар, бирок заты жок болуп атат да. Биринчи учурда бул балдардан эле кетип атат. Эркек киши болсо өзүнүн болсо үмүттөрүнү аял кишиге айтканда, аял киши негизинен ишенчек болот. Аял киши ушу ишенчектик жагынан эркек кишиге алданып калышы мүмкүн. Бирок азыркы учурда кыргыз кыздардын көпчүлүгү ал ишенбегиле деп айтып кетмекмин. Эмнеге дегенде, жалган үмүт болсо бул жанды бузат дейт, жана жан кейит дейт. Ошондуктан көптөгөн калп эле үмүттөргө ишенбегиле деп айтып кетмекмин. Азыркы мырзанын айтканына мен таптакыр кошулбайм. Сиз кайсы себептен, кайсы фактыга таянып 80% кыздардын намысы жок деген айтып атасыз. Бул таптакыр мүмкүн эмес. Сиз ушуну кыргыз кыздарды эзелтен канекейдей, айчүрөктөй ушундай чыгаан кыздарыбыз болгон. Кыргыз кыздары да ошолордун учугун улашат. Жаңыл мырзадай, эмне үчүн сиз кыргыз кыздарын ушундай намысын ылдый көрөсүз? Сиз кыргыз кыздарын бийик көрүшүңүз керек. Буга кандай жооп бересиз? Ушуну айтыңызчы. Айнура айтканда мен кошулуп кетпейм.
кайсыл фактыга таянып 80% кыздардын эмеси жок депчи, намысы жок депчи. Бир эле факт айтып берейин ушул жерден эле. Кыргыздын эч качан тизесин көрсөткөн эмес. Бир факт. Анне сизге айтат элем 5 кол тең эмес деп. Нет, чындан. Экинчи факты бул эми кыздар, кыргыздын эч качан мындай жабышкан, денесине жабышкан кийимди кийбейт, эч качанчы. Мен кошулбайм. Бул тизесин көргөзгөн эмес, кийимди чаптап кийген эмес деп айтып жатат да. Макул ага кошулам да. Ошол эле кийимдерди биз өзүбүз тигип туруп, өзүбүз колубуз менен жасап бере алган жокпуз. Буга мамлекет башка өлкөлөрдөн алып келип ушул кыргыз элге сатып жатат. Ошол себептен кийинип, ошол кийимдер көп болгондуктан ошого кийинип жатабыз. Демек жарандык никеге дагы кийим таасир этет, э? Таасир этет. Мисалы сен кийим мамлекет күнөөлүү деп атпайбы? А мына могу кыздар отурат го, баягы жабышпай элечи, мисалы кийимчи жашынакай деп. Алар жарашыктуусун кийет. Мен буга каршы эмесмин, албетте бул дагы кыргыздын жашынакай жарашып турат. Ал эми кээ бирлер түшүнбөйт, кээ бирлер шыгындашат. мен ойлойм сен мамлекетти күнөөлөөдө бирденчи бул ар бир адамдын өзүнөн зависит этет да. Кыргыздар деле эгертеден бери өздөрү кийим тигип келбеди эле ошондой эле да. Сен мамлекетке шылтабаш керек да, өзүңдө да күнөөчү. Жаштар Биз айтып өткөндө деген бир гана кийим чечпейт да бул жерде. Ар бир кыздын мээси бар, ар бир эменин өзүнүн эмеси бар. А бул жерде 80% деген бул вообще позор биз үчүн. Бул деген негизинен айтканда силер текшертип көргөн жоксуңар да кыздарды, туурабы? Жөн эле факт силер фактка таянып потом сүйлөп. Биринчиден чынында айтканда эки жак тең деп эсептейм. Бирок мен көбүрөөк ушу балдар жактан көрөм да, анткени балдардын айткан сөздөрү, кылган иштери, кандай гана сөздөрү кыздарды алдап кетпейт деп ойлойм мен. Мисалы, балдар ушу ким айта алат? Мен кызды, например, да, бир жакшы сөз айтпай туруп, өзүмдү сүйдүрө алам деп. Ошондуктан балдар өздөрүнүн жакшы сөздөрүн айтып, эметти алдап, өздөрүнүн жумуштарын кыла беришет деп ойлойм да. Ошол жигиттерден да силер эмне жумуш кыласыңар? Кыздар мисалы айтып атышат. Бул жактан эки жак тең бөлүү 80% деген далил эмес деп. Бул деген өзүңөр деле жана кыздар айтып кеттиңер, мектепте окуп жүргөндө мектептин деңгээлинде ошондой болуп атат, мектептин деңгээлинде. Окуучуларыбыз да ошондой болуп атат. Жакшы, жаштар кыздарга. Саламатсыздар, урматтуу ушул студенттер, ушул жана балдар айтып атпайбы, 80% ушул жерде бузулган депчи. Ал деген ким күнөөлүү? Биз аны ким чечет? Мисалы үчүн бизде бузулбаган кыздар бар. Турмушка чыккан, может, ушул 80%-ге мен таптакыр каршымын да. Демек, канча пайызы болушу мүмкүн? Мындай кыздар айткандай далил барбы? Башка балдар айтып атпайт, адлет айтып атпайт, жарандык никеде жашалгандар 80%. Сен кантип доказать этип бересиң ошо 80% экенинчи? Анан экинчиден, просто деген силер деген могул жерде чапташкан кийимдер, анан тияк-бияк окпойсуңарбы? Макул эркек кыргыздын кыздары кийген эмес аларды. Бирок ошону кийип койсо эле эмне ошого барды болуп калган. Силер просто мамлекет күнөөлөп атасыңар. Мамлекет сени кий дейт да. Мамлекет бизди кийдебей эле ал, биздин өзүбүздүн волябыз бергечи. Жок, эмне ошол биз кийип атканда эле балдар деле эмне мурун сигаретин кийдеп эле айтсаң ошо. Кийдеп эле. Айтат да, ыйман кийимде эмес, чапташкан кыска кийимде эмес, ал жүрөктө ыйман, жүрөктө болот дайыма. Кечиресиңер, бу жерде отургандарда хиджаб кийип эле ошолордун баары эле адамдардын таза эмес деп ойлойм менчи, менин оюм болчу. Анан кыздар аябай таза болуш керек дейт. Мисалы үчүн кыз болуш керек дейт. Эркектер мисалы үчүн шариатта барбы, эркектер калагыңыз менен жатып, кыздар таптаса болуп анан кийин экөө үйлөнгөндөн кийин кыз таза болуш керек, эркек жок. Может ошол эле проституцияга заниматься эткен кыздарга силер да барып атасыздар да, барып туруп кандайдыр бир оорулар жугуп атасыздар, таптаза бир кызды алдыңардан ошого да силер да жугушуңар, ошого кандай айтасыздар? Мен айткым келет да, айыпты бирибизге балдарга жаап, кыздарга жаап, биякта кыла бергенде туура эмес да. Анткени биринчи силер шариатка тийишкенди койгула, оронгон кыздарга тийишкенди койгула.
Анткени баарыбыздын кыргыз элинин дини ислам. Ата бабаларыбыз ислам менен жашап келген. Экинчиден кыргыз эли негизи эрчиме калып келет да. Мына биз Европадан алабыз көп үлгүнү. MTV'ни көрүп аткандар маякта көрбөйм деген студентти мен укпайм да. Чындыгында баары көрүшөт MTV'ничи. Силер көрөсүңөрбү ошону? Ошактан жок, саңар ошактан үлгү аласыңар. Мына мен азыр кыздарга айткым келет да. Кыздарда айып жок деп мен кыздар аппак балдар кир деп айткым келбейт. Балдарды да аппак деп айткым келбейт. Ар бир нерсенин негизи болгондой эле ушу граждандык брактын дагы негизи бул тарбиясыздыкка келип такалат. Кыргыз эли өзүнүн динин кармап жашаса, эч качан кыргыз элинде граждандык нике болот деп мен ойлобойм да. Бул жерде негизи жарандык нике деп болуп аткандан кийин үй бүлөнү көрүп атабыз. Бул жерде үй бүлөнү башкара турган негизи эркектер. Бизде эркектер өзү ар бир ушул жерде отурасыңар, карындашыңар бар, эжеңер бар, чоң апаңар, апаңар дегендей. Ар бир эркек өзү ошо карындашын тыйса же бир эжесин эскертсе ушундай нерсе болбойт эле. Анан экинчиден кайрып кете турган нерсем кийингенден кийинбегенден эмес, жүрөк таза дейт. Жүрөк кандай болсо ошол сыртка чагылат да негизи. Жүрөктө ошондон жүрөктөн чагылган нерсени биз адам сыртынан көрөбүз. Бул жерде деген негизи ата эне деген эң биринчи кызын жана баласын кичине чоңоюп калган, биз өз айтасыз го переходный возраст деп. Ошо переходный возрастка ата эне түшүнүп, ошо ата эне абдан бериш керек да, ошого түшүндүрүш керек. Бул жерде эмне болот, бул жерде эмне болот. Көбүнчө жерде ата эне мен 100% демейм, түшүндүрөт, албетте түшүндүрөт, баарына эмес бирок. Ошо түшүндүрүлбөгөн кыздар жана балдар, кээ бирлер ата энеси жокко өсүп калып атпайбы? Ошол ушундай ишке барат болуш керек деп ойлойм да. Муну эң биринчиден ата эне да түшүндүрүп кетиш керек. Рахмат. Кыздар эч качан денесин саткан эмес, өз кыздык намысы менен күйөөгө турмушка чыгышкан, өздөрү уят болушкан. Эгерде андай болбосо, уруусу уят болуп, баардыгы уят болушкан. Эч качан андай болгон эмес кыргыз кыздары. Азыркы эң эле жөнөкөй мисал алып көрсөк, мисалга дейли да. Bir bala көчөдө кетип баратып, bir кыз менен таанышты, экөө жакшы болуп, сүйлөшүп жүрүп үйлөнүштү дейли. Үйлөнүп жүргөндөн ал кыз айткан эмес тиге. Анын аялы бар, мурда кечирип дагы айтып кете турчу нерсе, кыздар деген мисалы азыр могу сезон болуп эле момундай кийин десе, баардыгы тең эле могу төш-бөштөрүн ачып, киндиктерин ачып кийинет. Мисалы кийгендесин айтпайсыз. Эч ким айтпайсыз. Ошондон келип чыгып атат. Кунажын көзүн сүзбөсө буга жибини сезет. Ошондон келип чыгып атпайбы? Адлет, сен туура сүйлөсөң, кайсы кантип айтып атасың, ушу кыздарды эле күнөөлөп атасың, сен бул жактачы. Балдардын аялы, мына жаш эле балдар үйлөнүп атат, өзүңөр көрүп атасыңар го. Ошо балдардын аялы бар туруп, жада калса 40ка чыгып калган эркекти аялдарды бар туруп, ошолорду эле извинять айтып жүрбөйбү? Ошону кантип эметип атасың сен? Кыздардын аял эмеси, күйөөсү болуп туруп, баласы болуп туруп айтпай жүргөн деп. Анан дагы бир суроо. Кыздардын баары арак ичип көргөн да атат. 5 кол тең эмес, көргөнү да бар, көрбөгөнү да бар. Сен ошон үчүн кыздардын баарын күнөөлөбөгөнүң макулбу? Берде эч качан өмүр бою ошо ата эне күнөөлүү эмес да. Неге дегенде ата эне өз кыздарын, балдарын жаман жакка жаман нерсени каалабайт. Бул күнөөнүн баары өзүбүздө да. Күнөө мисалы күнөө өзүбүздө, мисалы балдар менен жүргөн биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Балдар да күнөөлүү да. Ата эне эч качан күнөөлүү эмес. Жана бир нерсени айтып кетейин, жана Кореянын балдарын сүйүп тотпой, керек болсо балдар силер да көрөсүңөр, силер кыздарын да сүйүп, анан кыздарын да сүйүп жүргөнүңөр бар да араңардачы. Анан кийин кийимдерди атасыңар. Кыздарды турап, F4-тен кинону көргөн болсоңар, чачыңарды өстүрүп, шыңардын аласын тизеңерге чейин келтирип шым кийип атасыңар. Берде балдардын да, кыздардын да күнөөсү бар. Жаштар сүйлөсүн. Бул жерде дегенчи баары эле кыздарга, балдарга күнөөнү коюп атат да. Бул жерде биринчи ыйман болуш керек. Ыйман деген Кудайга ишенүү. Бул шарияттагы бардык болгон нерсени аткарсак, ошондо гана биз ыймандуу боло алабыз да. Бул жерде кийимге дагы эметип атасыңар да. Мен ооба билем, өзүм кийингем. Жарандык никеге көз карашың кандай? Жарандык нике болсо бул экөө эч кимдин уруксаты жок жашап атат деп атпайсыңар. Бул жашаганын себеби бул өздөрүндө эле күнөөлүү, анан ыйманды бул жерде эч ким колдонбой атат. Ошондуктан ошол жарандык нике келип чыгып атат. Бул жерде мен чакан эскертүү катары кыздарга жана балдарга айта кетейин. Биринчиден кыргызча так билбейсиңер. Экинчиден 5 кол тең эмес деген макалды кимдер чыгарган билесиңерби? Орусча айтканда косячниктер чыгарган.
Эгер жөнөкөй так туура дин жолунда түз жүргөн киши 5 кол тең эмес деп айтпайт. 5 кол тең эмес, тең болбойт дагы. Кол адамга салыштырып такыр болбойт. Кол менен адамды салыштырып болбойт. Адамдардын баары бирдей эмес. Бир адам экинчи адамга окшошпойт. Анан колдо 5 өлүп атпайбы? Бизде 5, 6, 7 миллиард адам болуп атпайбы? Салыштырганга болбойт. Айтып атпаймынбы? Анан мен дагы бир айта кетчү оюм. Бул жерде нике жарандык нике болуп атпайбы? Жарандык нике эгер биз баарыбыз элестеткиле, бир коомдобузда могул аудиториядан бөлөк эч тирүү адам жок. Анан могу эркектердин баарын Кудай өзүн кечир деп кырып салды. Мени кошуп. Өзүңөр аппак жашай аласыңарбы? Жаштап сүйлөсүң. Эми дагы бир учур. Могул жерде хиджаб кийбегендердин баарын Кудай өзүн деп кечир деп туруп, булар да кырып салдык. Жигиттер о хиджаб кийгендерге атака кое баштайт. Бул турган кеп. Кимде күнөө болот? Анан кийин жок, бул жерде күнөө мамлекетте да, ата энеде да эмес. Кыргыздар айтат, балам балалуу болосуң дейт. Азыр жашсыңар, эртең силердин балаңар чоңойгондо көрөм, менин балам чоңойгондо көрөсүз. Сүйүү деген бул эң тунук сезим. Бирок ошол сүйүшкөндүн да чеги болот. Сүйүшүп деп эле жарандык никеге өтүп кетти, бул чындыгында туура эмес. Анан айтат го, бул үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп. Жарандык нике болсо бизде кандай үй бүлө болот? Бул эч кандай татыктуу үй бүлө эмес. Чындыгында бул жерде мырзаларда, кыздарда айтып атышат. Кыздарда дагы күнөө бар, мырзаларда да күнөө бар. Чындыгында ушундай. Ар бир адам өзүнүн башы менен иштеш керек. Бир нерсени кылар алдында анализ кылыш керек. Мен ушуну кылсам, мунун акыры кандай болот? Акыры кандай болот деген тыянакка келиш керек. Бул жерде кыз же бала деп күнөөлүүнүн эч кандай кажети жок. Ар бир адам өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын ар бир алдыга кадамдыштарда анализдеп анан иш кылыш керек. Батыштын саясатын биздин жаштар кабыл алып атат деп ойлойм. Анткени биз батыштын азыр вестернизация деп коебуз. Батыштын маданиятын биз өзүбүзгө кабыл алып, ошол эле кийимдерди, мисалы, ошол эле батыштын салтын кабыл алып атабыз. Андыктан баягы жаштар бул негизи үй бүлө куруу менин оюм боюнча өзүнчө бир жоопкерчилик да. Анан жаштар баягы жоопкерчиликтен качып жарандык никеге барып атышат да. Жарандык нике дегенибиз бейнике жашоо, мындай айтканда. Никелешпей эле. Незаконный. Мисалы, сүйүп калдым деп эле, анан кийин квартира алып алып, анан ошол жерде жашап атат, кээ бирлери депутаттар менен жашап, кээ бирлери байыраак студенттер менен иш кылып, бир кыз менен бир бала өзүнчө эле квартира алып жашап атат да, ошону жарандык нике да. Анан ошол нерсе көп болуп атат. Берден биз азыр баарыбыз таза, баарыбыз жакшы деген менен ошондой нерсе болуп атат да. Мен ошону айтып атам да. Ошол бизге жарайбы? Ошол бизге туурабы ошол? Көп болот ошондойлор, аябай көп. Мына жерде квартираларда толтура ошондой жашаган. Мисалы, парктарда жанагындай минишип жүргөндөр деле ошондой да, мен оюмча. Ошо граждан нике да ошондой. Бала күнөөлүү, кыз күнөөлүү болуп атат да. Анан мен бул жерден баланы биринчи очередке жаратылышты күнөөлүү кылгым келип атат да, андан кийин баланычы. Себеп дегенде мен бул жерден азыр окуя айтып берип кетейин. Бул жерде илгери кыргыз кызды апам айтат да, илгери кыргыз кыздар 12-13 жашында күйөөгө кетчү, туурабы? Чоң адамдарга, Ал эми азыр болсо кыздар эми күйөөгө каалаган учурубузда тиебиз да. Мунун кыздардын көп ошол жолго барган себеби дагы жаратылыштан болуп кетет да. Себеби ошол 10-15 жашка чыккан, 15-18 жашка чыкканда эркек балдарда да, кыздарда да бул ушундай калоо пайда болот экен да. Ачык айтканга кечирип коесуздар, өзүм уялып атам айткандан, бирок айтканга туура келип атат да. Ошол учурда илгери апам айтат да, ошол учурда кыздарын сразу күйөөгө берип салчу, анан үй окат кылып калчу, балалуу болуп калчу, анан башка нерселер менен уже өтүп кетчү ошол переходный возраст депчи. Ал эми азыр андай жок да. Анан балдарды да биринчи ирет күнөөлүү деп айтып кетем да. Буга мен окуя айта кетейин. Мен өз көзүм менен көрдүм, жана өзүмдүн жеримде эле болду да. Эми кай жерде болгон айтпай эле коеюн. 7-класста кыз менин кошунам да. Эми кыздар баттыраак өсөбүз да, балдарга караганда 8
7 класста уже кыз чоңоюп кетет да. Акылдууларга эртерээкке чоңоюп Акылдуулары көп болот. Анан ал кыз менден да чоң да, мындай олбурлуу фигурасы чыгып жашынакай болуп калган да. Анан дайыма үйүндө бөбөгүн ээрчитип көчөдө басып жүрчү. Бир күнү карасам чоң байкелер менен ар ким менен сүйлөшчү да, көңүл бурчу эмесмин. Анан кийин мектепке 3 күн жоголуп кетти. Көрсө ал бир байке менен жүрчү экен. Ал байкеден уже 2 айлык боюнда болуп калды да. Анан кийин ата-энеси дуулдап, мектепте дуулдап, сотко беребиз боло баштаганда ал бала байкеде үй бүлөсү бар, 2 баласы бар, ата-энесинин үстүндө жашаган адам экен. Бул жерде ким күнөөлүү болуп калат? Албетте эркек күнөөлүү. Ал эми 7-класстагы кыз макул ага күйөөгө тийди, тиги байке соттолуп кетпеш үчүн өзүнүн башын коргоп алды. 2 айдан кийин боюнан алдырып туруп үйүнө жеткизип берип койду да, бул үйүнө токтобой койду депчи. Ушундай кызга күнөө коюп туруп жеткизип берип койду. Ал эми азыркы ошол 7-класстагы кыз азыр деле үйүндө жүрөт да, мунун тагдыры талкаланды. Эми муну ким алат? Бул ошол өзүнүн элине бүт жайылды да, бул жерден эркектер күнөөлүү. Анан кийин бул жерден бүт эркектер отурасыздар, кечирип коесуздар. Ушул жерден бирөө айткылачы, кыз менен эч нерсе болгон эмес деп. Албетте болгон. Мен ишенбейм. Бул жерде болгон. Себеп дегенде эркек кыздарга караганда эркектер туруксуз болосуңар, чыдамсыз болосуңар. Ошону мойнуңарга алгыла. Намысыңар жок. Азыр илгери намыс бар болчу. Азыр эркектерде намыс жок. Жаштар сүйлөсүн. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дейт. Анда сиздин айтууңуз боюнча, эмне кыздар 13 жашынан эле күйөөгө тийип кетиш керек болуп калабы же кандайча? Жок, Анан болсо дегенде бул жерде айтып атасыз 7-класс депчи. Ата-энеси бар да, туурабы? Бар. Ата-энеси бар. Эң биринчи ата-энеси эмне үчүн анда эшикке чыгарат, эмне үчүн кызын ары бери бастырат? Ошо ата-энеси тыят да, биринчи мен жана сиз айтып кеткениңиз, ата-энеге күнөө коюп салдыңыз да, мен андай түшүндүргөн жокмун. Просто айттым, ата-эне ар бир кыз жетилип келатканда же бала жетилип келатканда түшүндүрүш керек ар бир нерсени. А сиз наоборотунан түшүндүрүп алдыңыз да. А сиздин айтыңыз боюнча бул жерде ата-энеси тыйса, эч жакка чыгарбаса, ошондо ишке барат беле? Сиз ошону айтып берип көрсөңүз. Мен сизге жооп берип коеюн. Бул жерде 7-класстагысынын ата-энеси жокпу да? Албетте ата-энеси бар. Ата-энеси базарда иштейт. Эртең менен таң атпай 5-те кетет. Кечинде үрүл-бүрүлдө камогун жаап, акчасын жыйнап келет. Бул эме кылат да, өзүнүн жашоосун курат да. Ал эми ал кыз үйдө кенедей бөбөгү менен ал эже мисалы төрөгөндөн кийин 40 күнү чыккандан кийин базарга чыгып кеткен. Мен таң калгам, аял киши бир жыл эч болбогондо үйдө отуруш керек. Төрөгөндөн кийин ал эже базарга чыгып кетип калган. А ошол баланы ошол кыз чоңойткон, энесиндей болупчу. Анан ал эми үйдө эмне кылат? Жаңгысы үйүн жыйнайт, бөбөгүн тойгузат. Анан придется эшикке чыгып баскан. Анан ал эми 7-класс болуп калгандан кийин жасаныш керек болот. Эми кыз болгондон кийин жашанып эшикке чыгат. Муну баарыбыз эле моюнга алыш керек да. Анан кийин бул жерден ата-энеси ар бир ата-эне түшүндүргөн, ар бир ата-эне менин деле мамам, менин деле апам, мен өзү кемпир чалдын колунда чоңойгон кызмын. Ар бир адам айтат да, бул жерден кыздын өзүнүн башында болуш керек. Анан кийин эркектер мен 90% күнөөлүү да. Себеп дегенде бул жакта кыздар айтып кетти. Туура алданып калабыз да, кыздар ушундай назик, ишенчек жамбыз да. Анын эркектин балтаттуу бир 2-3 сөзүнө алданып калабыз да. Эркектер ушуларды такыр мойнуна албай, кыздар күнөөлүү. Бул жерде 80% кыз эмес деди да. Мен ушуга кечирип койсо аябай жиним келди. Себеп дегенде могу жерде отургандын баары эле кыз намысы бар деп ойлойм. Мен жок деп ойлойм, бир 5% депчи. Себеп дегенде көбү күнөөлүү. Эркек балдар болбосо биз кыз намысыбызды өзүбүз эле алып салмак белек. Жок, албайбыз да. Өзүбүз Кудай таала бизге баланы ичибизге салып койбойт. Ал эми абортту да ошол биякта сөзүнө кошулуп кетем. Эркек бала албай калган үчүн, туруксуз ошол сөзүнө турбаган үчүн, намысы жок үчүн, эркек деген атын өзү өчүрүп салган үчүн айла жок кыздар аборт кылдырат. Бирок ошону түшүнгөн эркек мыкты азаматтар бар. Ошол күйөөдөн чыгып келсе дагы, ошондой элге уят болсо дагы ошону алып сүйүктү жар кылып кыргыз элине өйдө көтөрүп алат да. Бирок мен ойлоп кетем, кыргызымдын жигиттери анчалык намысы жерге түшкөн эмес депчи. Албетте туура айтасың, көп сөз бок сөз. Кыргыз элинин жигиттери эсине келет демекмин да. Анан кыздары да эсине келет деп. Анан сойкулук боюнча айтылып кетти. Бул жерде мамлекет күнөөлүү деп айтпайм да. Себеп дегенде мамлекет жумуш берген макул. Жакшы. Түшүнүктүү. Кыскараак, Кыскараак. Аягын айта кетсем, мамлекет макул полжусун иштесин да. Ал эми азыр кыздарыбыздай эме болуп калганда, уят деген нерсе болуп калганда, иштебейм депчи, анан жеңил ойлуулук. Бир 2-3 саатта көптөгөн акчаны таап, анан кечинде кафеге барып эс албай да. Ушул. Карындаштарым баары эле айтып жатышат. Балдар күнөөлүү, мындай деп. Мен айткым келет, бей шенен таман астында деп коет.
бул деген сөз мындай мааниси мындай өтө маанилүү сөз. Себеби биз билебиз, энелердин мындай динде, ислам дининде мындай ыйык көрөт да баарысычы мындай өйдө көрүшөт. Анан айтайын дегеним мындай туура эмес айтып койсом кечиресиздер, анан айтып коюшат го мисалы аял эркектин бутунан жаралган эмес, аны тебиш үчүн деп коет го. Анан аял киши башынан да жаралган эмес, аны сөгүш үчүн депчи. Аял киши бул эркектин кабыргасынан жаралган деп коет да. Ал аял киши бул коргоого муктаж. Жакшы, түшүнүктүү. Жаштар сөзсүн. Саламатсыздар, мен атым Айзада. Мен айта кетейин дегеним, азыр тема башталгандан баштап эле биз бири-бирибизди жамандап баштадык да, бул балдарды, кыздарды монтип эле бири-бирибизге каралып атабыз да. Биз биякта теманы ошо жарандык никенин туура экени, туура эмес экени жөнүндө мындай далилдеп, кандай терс жактары, кандай зыян жактары барын талкууласак болмок да. Келип алып биякта азыр сүйлөшүп отура берсек, узарып кете берет да, кыздар жаман, балдар жаман депчи. Анан жана айтып атпайсыздар, кыздар ачык кийинип жүрөт, төшүн көргөз кийинип жүрөт депчи. Эми ал ыймандан да, ыйманды бизге Аллах берет да, например, анан ыйманды ошо берсе, например, ошо кызга берип койсо, эртеңки күнү алдыра жакшынакай кийинип ыймандуу болуп калышы мүмкүн да, туурабы? Ыйман эч ким, Аллах бизге ыйман бербесе, биз өзүбүздөн өзү ыймандуу боло албайбыз. Балким кандай бирөө мисалы үчүн айтат да, мен ыймандуумун деп ичинде балким керсейип калышы мүмкүн. Ошол күнү ошонун ыйманын эртеси алып койсо кандай болот? Ошол адамдардын арасына кошулуп калсачы. Ошон үчүн бири-бирибиздин ыйманыбызга сөз тийгизбей, ал теманы азыр козготсок, аябай узун сөз болуп кетет да. Бул жерден жигиттер өздөрүнүн сөздөрүнөн өздөрү чалынып атат да. Азыр ошо сиз айтып жатасыз, мына бак куруш керек, бак тигиш керек, анан кийин аны үй куруш керек депчи. Азыр бир үй салган бала барбы? Жок. Жаштарыбыз өздөрү айткандай кинодо болгондой прическаларды сиз жасагансыз. Макул, 100дөн 1 адам жасайт экен, калганы жасабайт да. Анан бул жакта айтып кетти да, үйүндө тартиптүү отурган кызга куда түшүп барат депчи. Куда түшүп барам, анан ошондо алам депчи. Ошол эле үйүндө короодо жүргөн кызды бузуп коюп туруп анан аял алга келгенде эмнеге кызды издейсиңер? Өзгөр буздуңарбы, ошону алгыла да. Негизи кызды эркектер бузду деп айтып атасыздар да өзүңөрчү. Чынын айтып кеткенде алакандай этиңерди өзүңөр сактап алгандан кийин эмнеге эркекти күнөөлөп атасыңар ошогочу? Негизи чын айтып кетейин да, силер буздуңар, анан силер алгыла деп атасыз. Мен барып алып силерди кыйнадымбы, келмей сен бузам. Зордуктап кеткен, ал никеси жарандыкка кетпейт, ал уже преступление болуп кететчүбү? Мен сени алып келип алып, давай мен сени бузам, мен менен жаша, мен сени жашабам. Келип алып, мен сени азыр бузам деп монтип грубить этип сүйлөй албайт да. Эркек мындай кандай десем, кул келесиңер да, жигиттер. Биринчи жагынасыңар, кафелерге алып барасыңар, таттуу сүйлөйсүңөр, үйгө алып барасыңар, мына кыздар арак ичет дейт да. Албетте ошол отурган үйүңөргө столго ичимдик коесуңар, ичтиресиңер, анан кийин алдайсыңар да, анан туруп эле мен сени азыр бузам деп эч бир эркек айта албайт да. Анан ошентип буздуңбу? Андан кийин кайра үйлөнөргө убакыт келгенде, кой мен ата-энемди ошондо ойлоп калсаң да, ата-энемди мен уят кылбайм, мен кызды таап келейин депчи, мен кыз алышым керек, ошондо текшерип алышым керек, анан ошону кудайга түшүш керек депчи. Ал эми ошол эле жаныңдагы кызды буздуң да ошентип эле, ошондой алыш керек депчимби? Анын тагдыры талкууланып калды, ал эми кимге керек? Эч кимге кереги жок болуп калат. Албетте эркектер силерге кереги жок болуп, шылдың болуп калат да көчөдөчү. Ал эми ал кыздын өзүнүн тагдыры талкууланып. Өзбек ажы айтып кетти, мен Өзбек ажыга толук кошулам. Мүмкүн бул жөнүндө кийин дагы сүйлөшүп көрөрбүз. Бизде Кудай таалам ушул шартка такап атыптыр. Бири эркекке 4 аял киши болуп төрөлүп атыптыр азыр. Мүмкүн кийинчерээк бир эркекке 2 аял деп мыйзамда чыгарып каларбыз. Улутту сактап калыш үчүн, анан кийин артып калган кыздар мынтип жарандык никеде турушу керек эмес, ушуну жок кылуу максатында. Анан бардыгыбыз биринчиден мен өзүмө жооп берейин. Ар бириң өзүңөргө жооп бергиле. Жана бул көрүнүштү көргөндө коркпой эле силерди соттотуп салбайт. Коркпой эле айткыла, ай уятыңар барбы? Деп элечи. Ошол ар ким өзүңөр каршы турсаңар, бүтүн бир мамлекет болсок, андай жаман адамдар өздөрү эле чет өлкөгө чыгып кетишет. Биздин коомдо болбош керек. Биз эле таза эл болгонбуз. Ошол таза өзүбүздүн тазалыгыбызды айтыш керек. Ошол жакшы эл деген болгонбуз. Ата элдерибизде мындай нерсе болгон эмес, мындай никесиз жашап, никесиз көрүп алып, никесиз жанагындай жаман иштерге баруу, көрүп алып туруп, балдарды өлтүрүп салуу, роддомдорго таштап кетүү, ушул нерсе бизде болбош керек. Биз ошо мына жаштар ошону сезиш керек, жоопкерчиликти. Коомдун алдында
Allah'ın aldında gelecekte oşu bizim baldarın aldında oşu seziş gerek. Misalı buna yanında öğrendik nikemenen nikah yok şu menen köp kızlar keyin baktısız kaladı. Şunun baldarlar erkekler seziş gerek qoğumda. Misalı o baylar egerde bir emetimize yaxşı көріп қалса, анда алыш керек. Бирок жөнүндө жанагындай биз байлардын баары жаман жашап, арасында жакшылар да көп. Бирок жанагындай хулиганство болбошу да, жоопкерсиз нерсе болбош керек. Анан мисалы ата-энелер да өзүнүн балдарын кыздарын карайт. Эгерде балдары андай бука болуп калса, анда үйлөндүрүш керек. Kim özünün balası geç öldürürse o şu günahkar var. Eğer bala kız boyuna jetti anan keyin yanında günah iş yazarsa ata-ene günahkar var. Şunu ata-ene sezsin. Sebeplerinde çınında bir sebep de düzleş şart düzleş. Söz menilimiz yanında ben aytdım o jana köyür kızlar boyuna jettinden keyin suyuydu kalasa yok beş kere. 7. klas bolu, adam öyle olu, 5 kere. Aslında misalı neden kızlar da 17 yaştan emele, 14 yaşta erteler. Ben açtım, diğer 17 yaş 13 yaşta evet. Birinciden upravleniye jengil var. Oşunda yaş geldi. Aynen ne tezle upravlenler. Çoğu yapılanlardan yine aytıp men de soğuşum katımda. Anti kayınlısı dilini alıp var. Oşol jagында biz bilişerdik. Ошон үчүн эгерде кыздар силер сүйүүңөр келсе анда тезирээк көп чыгат. Жанагындай көк дөөнүн кызындай бул платочкага чирек алмай берип коюшат атага. Ой. Анан сен айтасың кыз үйдөн чыгарып салып деп. Жок ошо ата-эне эрте ойлоно башташ керек. Ошол кызынын тагдырын эртерээк ойлоно башташ керек. Ушу бузулуп кетпесин. Жаман жолго түшүп кетпесин. Bizi uyak bulmasın. Ana ошон үчүн көп айтылыш керек үйдө. Ошо ата-эне кыздарына көп айтыш керек. Кызым, мана мына баланча жерде ушундай болаттыр. Онол жерде ушундай гражданский бракмен жашагандар болаттыр. Ошондой болбосун кызым. Эгерде күйөө чыгам десең айткырың тезирээк. Бериш керек. Онун уят жок. Улуу сөздө уят жок деген ошол нерсе. Уят болуп калып эле бере салыш керек. Мына мен иним бар, УЗИ'de işleyecek. Ana şurada 8. klas, 9. klasın kızların alıp geldi, yeneleri. Anan gelip biz ayta olsaydık, nonday boyunlar ekranızda çalkazdan çöktük de, nakavut. Alar sisteminde oyunda da yok. Abiyede kızlar uşak bışıp kalgan davunu. İyi genelde işlermezleriniz. O şekilde bozuk testleri dört saçlıkta. Çok rahmet. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштардын үнүн уктуңуздар. Албетте биздин жаштарыбыз сүйлөдү. Ушул жалпы бүтүндөй Кыргызстан жаштары өз пикирлерин ачык айкын айтышты. Бирок чечимди сиздер дагы чыгарасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Дилмөрөк Адеп Ахлак жана Маданият борборунун мүдүрү, коомдук жана диний ишмер Өзбеказиз Чотонов болду. Жаштарыбызга жакындан жардам көрсөтүп келип жүргөн Келечек Жаштар коомдук фондуна дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Адам чиркин кереметтүү түзүлүш, адамды адам абдан кыйын түшүнүш. Такыбалык жашоодогу айкын жол, таза жүрсөк жарык болот жүзүбүз. Кийинки ишемиден жолугушканга чейин жаштар сүйлөсүн тилек көрсөтсү коштошот. Саламатта калыңыздар. Çapan ne kaldınız şaldırap, bul jer suukko men üşüdüm kaldırap. Atam dukpa atam meni aldırap, hıyla çapa törümdeçi caldırap. Ay. Aldırgın dep atam sizdi köndürüp, oyunuzdu bölük jaka böldürüp. Kettik apa ak halatçan kelatat, ошол келсе азыр мени өлтүрөт.
жеңил ойлуу болбоңуз, балаңыздын келечегин ойлоңуз. Aylar ötüp, күндөр ötüp durursun, men bolomун dүйнөдөгү олжоңуз. Төрөңүзчү бул жарыкты көрөйүн, жер үстүндө мен да басып жүрөйүн. Сиз картайып, алдан тайып калганда, дирек болуп, таяк болуп жөнөйүн. Төрөсөңүз сизди дайым угамын, сиз айткандын баарын кылып турамын. Сиз жумуштан чарчап араң келгенде, колуңузга жылуу суудан куямын. Доктор келди бирок андан коркпоймун, батырмын мен бүт күчүмдү топтоймун. Ийне сайды бирок калдым алсырап, кош бол эне азыр менден жан чыгат. Муздак денем алсырадын алым жок, бөлүп салды энекемден атым жок. Кыйнадыңыз неге мени энеке, мен жатамын бир темирде жаным жок. Болду эми бул жашоодо болбоймун, киш өтпөгөн жалгыз аяк жолдоймун. Жүрбөсөм да жаныңызда энеке, мен балдыгым жакшы.